Күз мезгилинде бардык эле адамдар гүлдөрдү саргайып курап чокпогот деп ойлошот, бирок андай эмес экенине бизге астра, краксомбия, гелениум, роза, гортензия, хризантема, фокс далил болуп алышат. Бул гүлдөр биздин бакчабызды кар түшкөнгө чейин кооз кылып көрсөтүп беришет. Ал эми мен презентациялай турган гүл фокс деп аталат. Фокс грек тилинен которгондо жабын дегенди билдирет. Бул аталышты бул урууга 1737-жылы Карл Линней берген. Ал айрым жапайы фокстардын ачык кызыл гүлдөрүнүн түстөрү үчүн берген деп аташат. Бул гүлдөр түтүк вороника сымал жупар жуттуу, көлөмү кичине, диаметри 3-4 сантиметрден ашпаган, бирок гүлчарбада алардын саны 90 чейин жетиши мүмкүн. 5 желекчеси бар. Алар түтүккө оң же дээрлик тик бурчта бүгүлүп, ар кандай формадагы тегиз корованы түзүшөт. Дөңгөлөк сымал, жылдызча, көңдөй терең бөлүнүп чыккан тарелка сымал. Гүлдүн бир пистолети жана 5 таянычы бар. Корованын түсү такыр башкача. Көздөрү, штрихтери, чекиттери, көлөкөлөрү менен таза ак жана ак түстөрдөн малина кызыл, кочкул кызыл жана кочкул кызыл, көк түскө чейин боёлот. Гүлдөр адатта бүчүрлөрдүн учтарына жайгашкан. Ал эми бул гүлдүн сугаруудагы, аны кароодагы бир өзүнчө жумуш болуп эсептелинет. Фокстарга суу жетишсиз болсо жогорку боёктору ийгиликтүү болбой калат. Балдадарын сугаруу керек, ошондо жер дайыма нымдуу болот. Фокстардын басымдуу бөлүгү 15 см тереңдикте жайгашкан күчтүү тамыр системасы бар. Ошондуктан алар суунун жетишсиздигине өзгөчө сезимтал болушат. Мындан тышкары, чоңойгон сайын фокс ушунчалык жалбырактардын сабактарын жана гүлдөрдүн массасын өрчүтөт. Алар нымды көп колдонушат. Сугарбасаң, фокстун сабактары төмөн өсүп, гүлчамбарлар аз пайда болуп, гүлдөр кичирейип, гүлөө эрте келип, тез бүтөт. Төмөнкү жалбырактары саргайып, курап калат. Кургак ысык аба ырайында суу тамырдын бардык катмарына сиңире тургандай кылып куюш керек. Сугаруу ылдамдыгы 1 чарчы метрге 15-20 литр суу. Ар бир суугаргандан кийин же жамгырдан кийин бадалдын түбүндөгү топуракты жумшартуу жана малалоо керек. Отоо чөптөр сиздин гүл бакчаңызды көрктөндүрбөстөн зыянкечтерге жана илдеттерге баш калкалоочу жай катары кызмат кыларын унутпаш керек. Ошондуктан отоо чөптөрдү тазалоо өтө маанилүү. Фокстун бийик сортторуна көңүл буруңуз. Алардын айрымдарынын сабагы туруксуз, ошондуктан аларды таянычтарга байлап коюу керек. Көзүндө үшүктүн башталышы менен жердин бетинде фокстун сабактары кесилет. Кесилген сабактарды өрттөө же сайттан алып салуу максатка ылайыктуу. Эгерде фокстар кышка камтылса, анда ага чейин оорулардын алдын алуу үчүн жез сульфатынын кристаллдарында керек. Туура отургузуу жана кадимки жука бутактуу тамырлар аны менен кечинде жарым өткөрүп, бадалдын ортосуна бир аз ыргытып койгон оң болот.